17 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бишкек көчөдө аялын бычактап кеткен шектүү кармалды. Шаардык милициядан окуя Жибек жолу көчөсүндөгү чыгыш автобекетинин аймагында болгонун кабарлашты. Анда жубайлардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, күйөөсү аялын бычак менен сайып жибергени айтылат. Милиция кызматкерлери кылмыш болгон жерден 33 жаштагы шектүүнү кармашкан. Ал эми анын жубайы тез жардам келгиче каза болуп калган. Спутник Кыргызстан басылмасы шектүү аялын 20 жолу бычактап салганын жазды. Ага карата адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Милициядан окуянын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин айтышты. Кыргызстанда аялдар күйөөсүнүн, жарандык жолдошунун же тааныш болуп жүргөн кишинин колунан каза тапкан учурлар жыл сайын катталат. Мындай кылмыштар фемицид деп аталат. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, акыркы 2,5 жылда өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен 34 аял каза тапкан. Ташиев: президенттикке барбайм, Садыр Жапаровду колдойм. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы басма сөз жыйынында президенттикке талапкерлигин койбой турганын билдирди. Ал азыркы президенттин дагы бир мөөнөт иштөөгө укугу бар экенин белгиледи. Ал азыркы президент жакшы иштеп жатканын жана аны колдоо керектигин белгиледи. Конституцияга ылайык мамлекет башчысы 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланууга укуктуу. Садыр Жапаров президент болуп 2021 жылы 10 январда шайланып, 28 январда расмий ишке кирген. Анда Конституциянын эски редакциясы күчүндө болчу жана ал президентке мамлекет башчысы кызматында 6 жыл иштөөгө мүмкүндүк берчү. 2024 жылы январда Жапаровдун 2 мөөнөткө баруу ниети бар экени белгилүү болгон. Кыргызстанда кийинки президенттик шайлоо 2026 жылы өтөт. Жаза аткаруу кызматы: Ташевдин абалы канааттандырарлык, ал кайра абакка кайтарылды. Жаза аткаруу кызматы Кейжи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев абакта курсагынын оң жак тарабын тилип жибергенин билдирди. Камераны тинтүү учурунда мекеменин кызматкерлери дааратканадан айниктин сыныгын табышты. Ташев менен бирге жаткан киши уктап жаткандыктан окуяга күбө болгон эмес дешти мекемеден. Жаза аткаруу кызматынан Ташевка алгач номер 1 тергөө абагынын медициналык бөлүмүндө биринчи жардам көрсөтүлгөнүн белгилешти. Андан соң тез жардам менен улуттук хирургия борборуна жеткирилип, керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин кайра ТИЗО 1 кайтарылды. Азыр абалы канааттандырарлык дешти мекемеден. Ага чейин ишкердин адвокаты жана бир тууганы Ташев абакта өзүнө кол салып, ооруканага жеткирилгенин кабарлашкан. Ташиев: Матраимов Кыргызстанда качып кетсе таап келебиз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы басма сөз жыйынында бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргызстанда экенин билдирди. Ташиев мурдагы бажычы мамлекетке жалпысынан 223 миллион доллардан же 18 миллиард сомдон ашык каражат төлөгөнүн белгиледи. УКМКнын башчысы ошондой эле Матраимов Азербайжанга Крим түбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынганына байланыштуу качып кеткенин белгиледи. Анын айтымында экс-бажычы ал жактан да өзүнө колдоочу таап алган. Мындан улам аны тез арада депортациялоо мүмкүн болгон эмес. УКМК Райымбек Матраимовду бир туугандары Тилек Исламбек жана Руслан менен бирге Азербайжандан Бишкекке 2024 жылы мартта алып келген. Анда мекемеден экс-бажычы кылмыштуу кирешилерди адалдоо жана мыйзамсыз эркинен ажыратуу иштери боюнча камакка алынганын билдиришкен. Мекемедин маалыматына ылайык Матраимовдун маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен жакын байланышы болгон. 11 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, аны эч жака кетпөө жөнүндө тил каты менен эркиндикке чыгарган. Ага чейин экс-бажычы жарым жылдан ашык ТИЗОдо камакта отурган. 6 декабрда Бишкек соту экс-бажычыны курал колдонгон, бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, аны 100 000 сом өлчөмүндө айып төлөөгө милдеттендирген. 2021 жылы сот Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап, ага 260 000 сом айып салган. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары өзү да коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алып, келтирген зыяндын ордун толтуруу катары мамлекеттик бюджетке 2 миллиард сом төлөп берүүгө макул болгон. Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын болгону 2% мектепке барат. Өлкөдөгү майыптыгы бар балдардын билим алуусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес. Бул тууралуу өзгөчө балдардын ата-энелери демилгеленген топтун өкүлү Айсулуу Айтымбетова 16 декабрда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Жыйында депутат Элимбек Кубанычбеков билим берүү министринин инклюзивдүү программа боюнча канча бала билим алып жатканына кызыкты. Министрликтин өкүлү 3224 бала мектепке чейинки билим алса, 3000ге жакыны орто мектепте окуп жатканын айтты. Ал эми Айтымбетова Акыйкатчы институту жана бейөкмөт уюмдардын акыркы изилдөөлөрүнө таянып, майыптыгы барлардын болгону 1% жогорку билим алса, жаш балдардын 2% гана орто мектепте окуп жатканын белгиледи. 2019 жылдын мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы барлардын укуктары боюнча конвенциясын кабыл алган. Бирок бул тармакта көрүнүктүү өзгөрүүлөр азырынча байкалып.